Bari 2 koyot deydi. Bari 2 koyup 2 koyot dagı virüsten maktабайт deydi. 8-klaska kelgende bir orus ejeke keldi deydi. Orus ejeke kelip de diktan жаздык deydi. Diktan жазганда мен өзү жакшы деле жазган эмесмин deydi. Мага deydi 4 koyuptur deydi. 4 koyuptur deydi. Көзүмдөн жашым чыгып кетти deydi. Ömrümde birinci жолу 4 alışım deydi. Orus айтты: "Я тебе верю. Ты будешь хорошо учиться. Sen жақсы оқисың. Мен сага ишенем" dedi. Көзүмө жаш алып кетти. 9'du бүткөнчө дейт. 8-класстан 9'du бүткөнгө чейин отличник болдум дейт. На. Демек, кээде биздин окуучуларыбыз начар окуп аткан болсо, аларга эмне жетишпейт? Мотивация жетишпейт. Мотивациядан да беришибиз керек. Жашоодо өзүбүзгө деле кээде мотивация керек. Söz. Demek motivasiyasız biz сабак бере албайбыз. Эми караңыздар. Бизде кызыл ручка бар го, кызыл ручка. Ошуну көп жерден уктум дагы, анан еврейлерде кызыл ручканы колдонбойт экен. Кызыл ручка бизде колдонот. Мисал үчүн, азыр диктант жаздык. 100 söz жаздык. 30'un kata жазып койдум мен. 70'i тура. 70'i тура болсо, biz mugallimдер каяка басым жасайбыз? 30 катага басым жасайбыз. Көзүңө карап жазбайт белең, ушундай дагы боло эле. Сен 30 ката кылып койсуң го. Болбойт мунун. Андай деле эмес. 3 катадан ашык болсо, мына бизде мектепте бар го, ушундай эле. 3 катадан ашык болсо, болду, бүттү. Seniki уже болбойт деп. Зато 3 ката менен 100 сөз жазды, 30 сөздү тура ката жазса, 70 сөз тура бар го. Эмне үчүн биз концентрацияны 70 сөзгө кылбайбыз да? 70 тура сөзгө кылбаса, именно тура эмес 30 сөзгө байланып калабыз. Азамат экенсиң, Аладдин. 30 сөздү ката жазсың, 30 эле экен, 70'i тура экен десең, эжеке. Аябай сонун эжекем бар да. Аябай сонун агайым бар да деп сүйүнүп калам. Гангирбаш десе, көзүңө карап жазбайт белең деп беттен алса, анда мен окуум, анда түшкүндүккө түшүп каласың да. Ошон үчүн сөзсүз мотиватор болушубуз керек. Еврейлерде да ушундай экен, бир ката, демек жаңыланып турушубуз керек да. Жашоодо дагы Брайан Трейси айтыптыр. Брайан Трейси мындай дейт: ар дайым эле бир нерсени сүйлөй берген адам бул акмак. Кече окудум ушун китебин. Ар дайым эле бир нерсени сүйлөй берген адам бул акмак. То есть бул өспөгөн адам. Мисал үчүн, жанагы биз Союз доорунда деп баштап калышат го. Мен колхоздо иштеп жүргөндө, мейли айтыңыз, бир жолу айттыңыз, 2 жолу айттыңыз, 3 жолу айттыңыз, мисал үчүн да. Эми адам өспөгөндүгүн белгисиз да, кайра бир нерсени айтып бере берет. Кайра. Мурда качан отурсаң эле ошол да, мурдагы кассета кайра айлана берет. Мындай болбош керек. Мисал үчүн, мен жанагы орус тил китептерин көрсөңүздөр, мен да жаңылап турам, бат-баттан жаңылап турам. Мурда тышы башка болсо, ичтери башка болсо, мен дагы жаңылайм. Азыр чыгарсам дагы жаңылайм. Эмне үчүн десеңиздер, эски нерсе адамга кызыксыз болуп калат. Пайдасыз болуп калат. Ошон үчүн жаңыланышыбыз керек. Үй бүлөдө дагы, эркек күйөө болсоң дагы, аял болсоң дагы, мисал үчүн аял болуп туруп дагы жаңыланбасаңыздар, жасанып, башка кийимдерди кийбесеңиздер, башка нерселерди эметпесеңиздер, өзүңүздөргө косметика башка нерселер коймасаңыздар, күйөөңүздөргө кызыксыз болуп каласың. Сен дагы аялыңа кызыксыз болуп каласың. Жанагы эле Аладдин экен да. Жанагы эле ошол экен. Ошондой болуп калат да. Сөзсүз жаңыланышыбыз керек. Жашоодо жаңыланып турбасак болбойт. Демек, билимибиз дагы жаңыланыш керек. Эменин ийгиликтүү менен ийгиликсиздин дагы кандай айырмасы
бар десе, ийгиликтүү адамдар ар дайым жаңыланып турат. Ийгиликтүү адамдар жаңыланып турат. Жаңыланганда адам келечекке башкалардан караганда алдын ала көз чаптырат. Алдын ала көрөт ал. Алдын ала көрөт. Мисал үчүн бүгүнкү күндө көптөгөн ата-энелер, көптөгөн адамдар бар, келечекти көрө албайт. Келечекти көрө албайбыз да. Мисал үчүн азыр бир мисал келтирем. Мисал үчүн ата-эне дейли. Эки ата-энени мисал келтирем. Бирөөсү келечекти көргөн, анан бирөөсү келечекти көрө албаганда, алдын ала ой жүгүртө албаган. Алдын ала ой жүгүрткөн ата-эне айтат, баласы сабашкага чыгат да, иштейт, эртеден кечке полияда иштейт, мисал үчүн Кыргызстанда да башка иштерди кылат, эртеңге мал карайт, да бирдемке кылат, ушундай. Балам дейт, бул мал кароо, картошка чабуу, бул эгин тегиндерди сугаруу, бул убактылуу. Бар да сен оку. Бул келечекти көрө алган ата-эне. Алдын ала ой жүгүрткөн ата-эне келечекти көрө алган. Келечекти көрө албаган экинчи ата-эне болсо, эмне кылат? Балам, эмне кылат? Эмең ташта. Окууң ташта. Атаң окуп жүрүп эмне болду? Мага ушундай деген бар. Чоң атам аты Ислам да. Тайкелерим айтат өзүндөкө. Ислам чоң атаң окуп эчтеке болбоду го. Кетти. Не болду? Ишиңи эле кылчы. Сен эки диплом алып неме болмогу элең. Дагы Россия жөнөйсүң да ошону менен. Же чет өлкөгө жөнөйсүң да дейт. Жок, кечирип кой. Сиз Россия жөнөй турган бара турган болсоңуз, мен барбайм дедим. Кудай буйрса, иншалла мен барбайм. Мен ушул жакта. Ошон үчүн мен дагы бир сөзүм бар да, өзүмдү айт. Мен карманам, позицияны карманам. Өткөндө дагы айттык го сабакта. Адамга акча табуу үчүн мамлекет керек эмес, бай мамлекет керек эмес. Адамга акча табуу үчүн баш керек. Мисалга ала турган болсок, Африка эң кедей өлкө. Африканецтер болсо, эмне кылат? Жылаң аяк жүрөт. Азыр атын унутуп атам ошол адамдын. Бүт бардыгы. Анан эски покрышкаларды бирөөлөр алып келип таштап коёткондо үйүп таштап салат экен. Бардык адамдар. Покрышкаларды алып, дөңгөлөктөрдү алып туруп, кесип адамдарга шлёпка жасайт жанагычы. Покрышкадан. Кедей болсо да идея зат. Ошентип адамдар таштап аткан покрышкалардан шлёпка, сланцларды жасап, бут кийимдерди жасап туруп сатып бай болуп кетет. Кедей мамлекет. Эч качан биздин мамлекетибиз кедей эмес. Биз өзүбүз кедейбиз. Биздин билимибиз кедей болсо, ошондо өнүктүрө албайбыз да. Ынтымагыбыз жок болсо өнүктүрө албайбыз. Билимибиз жок. Ошон үчүн демек биз ушундай абалдабыз. Биринчи шарты кандай дедик? Биринчи шарты, устатыбыздын шарты кандай болуш керек экен? Билимдүү болду, Билимдүү дедик. Билимдүү болгондо дагы билимдүүлүгүнө канча шарт койдук? 3 шарт койдук. Биринчиси практикалык билим болсун, экинчиси пайдалуу болсун, үчүнчүсү жаңы болсун дедик. Демек, экинчи талабыбыз устатка сураныч, устат, сиз тажрыйбалуу болуңуз. Тажрыйбалуу болсун. Экинчиси тажрыйбалуу дегенде бир нерсеге, эки нерсеге көңүл бурабыз. Эки нерсеге. Биринчиси тажрыйбалуу дегенде анын китеп жазганбы, жазган эмеспи? Китеп жазган болуш керек. Мен өзүм ушундай шарт койгонмун да. Мен устат тандасам, китеп жазган болуш керек. Экинчиси окуучуларды чыгарган болуш керек. Мисал үчүн, адам бир китепти жазыш үчүн эң жок дегенде ал 30 китеп окуйт. Эң азында минимум 30 китеп окуйт. Максимум ал 100дөн көп китеп окуйт да. Бир китеп жазыш үчүн. Элестетсеңиз, китеп жазган адам башында кандай информациялар болот, кандай. Мисал үчүн мен ушул орус тилин жазыш үчүн мен 60 китеп окугам да. Мен 1-класстан баштап русский языкты алып, 11-класстына чейин изилдеп чыкканмын. Эмне жетишпейт? Бүт бардыгын эметкем да, мисал үчүн. Демек, тажрыйбалуу дегенде китеп жазган, экинчиси окуучуларды чыгарган болуш керек. Окуучуларды чыгарган болсо, мен сизге окуганы келдим. Кош келипсиң, дейт дагы. Бир жолу сабак кылгандан кийин, анда ой пайда болот. Бул бала
мынанчанчы категориядан экен, мынчалык билими бар экен, мындай окутсам мындай болот, мындай окутсам мондай болот дейт дагы билет. Мына ушундай тажрыйбалуу болуш керек да. Тажрыйбалуу дегенибиз ушундай болот. Демек, эми андан кийин үчүнчүсү мотиватор болуш керек. Устат деген мотиватор болуш керек. Сен бул кетишиңде окуй албайсың, Аладдин. Башың иштеп эткен нормально. Сен окуп эле койчу, сен барып алып тиякта эми атаң койлорну, малдарны карап эле ошол жакта жаның багып, эптеп жүрө бер деп айтпаш керек. Кечирип кой, андай кылбайм, барбайм деп. Бир күнү бир иним айтат: "Силер кантип сабак өтөсүңөр?" десем, ага кирет дагы журналдан жоктоп коет дейт. Анан кийин телефонуңарды алгыла да игра ойногула. Анан силер сабак кылбайсыңарбы десем, биз сабак кылбайбыз. Агай айтты, сен атаңдын малыны эметип эле, атаңдын малыны карап туруп эле, ошо атаң эме сарайындагы өгүздөрү жетет сага. Ошону карап туруп эле сен эмете бересиң, жашай бересиң. Тиричилигиң өтөт деп айтты дейт. Мына эми эгерде биздин мугалимибиз ушундай болуп калган болсо, абалыбыз эмне болот да? Мугалимибиз ушундай аткан болсо, мал карап жүрө бер. Ана көрө айтпайбы, мал караган ташта, мал менен жүрсөң малдай болуп каласың. Артка кетесиң, давай оку деп жок дегенде сөз айтыш керек да. Бир мотиватор сөзсүз керек. Мотиватор, устат сөзсүз мотиватор болуш керек. И бул мотиваторлук, бул сабак берүүнүн мотору. Мотиваторлук. Мисал үчүн мен мотиваторлук бул сабак берүүнүн мотору да. Ошол биз бир башынан баштадыкпы, этегине чыгуу үчүн мен жалаң мотивацияны иштетем да, мынча айткандачы, оку. Мотивация берем да. Себеби мотивация бербесең, ал жолдо